Эфирде элдик медианын жаңылыктары чыгарылышы, студияда мен Жылдыз Байысова, саламатсызбы? Алгач бүгүнкү күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Кызыл Омполдо уран кенин иштетүү токтотулду. Бүгүн өкмөт өкүлдөрү жергиликтүү эл менен жолугушту. Элдин койулган талабы аткарылабы? Садык Шернияздын трибунада ачуу сөздөрү менен жан дүйнө кыйкырыгы болду. Ал эми Исхак Масалиев сөгүнгөн экс-мэрдин жетекчи болуп келгендигине таң калды. Бир жыл мурда дайындалган Кыргыз өкмөтүнүн иши депутаттар тарабынан кандай бааланды? Ошондо мамлекет өсөт, ошондо мамлекет күчүнө кирет. Чет өлкөнүн абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын жарандарынын бүгүнкү абалы кандай? Аякта акчасын монтип таштап коюптур да, съемкада көрүнүп турат. Жер алдынан чыккан суунун деңгээлин азайтыш үчүн элдин демилгеси менен таласта ийне жалбырактуу көчөттөр тигилди. Илгери ушул жерде чоң аталарды сөз алуучу парк бар болчу Каражыгаштан. Мына ушул жаңылыктарды кененирээк чагылдырууну баштайбыз. Бүгүн Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун тургундары биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов менен жолугуп, Кызыл Омполдо иштеп жаткан Юразия компаниясы жана башка маселелер боюнча маалыматын укту. Жергиликтүү жашоочулар болсо, бийлик өкмөт ишенимден чыкканын айтып, уран кени боюнча аягына чейин туруп, митинг уюштуруп, Атыгүл балыкчыдан Бишкекке жөө жүрүш жасаарын айтышты. Кызыл Омполдогу уран кенин казуудагы иштер убактылуу токтотулду деген өкмөт башчынын сөзүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Тоң районунун эли менен жолугушуусунда башкача багытта айтты. Анын айтымында, Кыргызстандагы Юразия компаниясына берилген лицензия артка кайтарылып алынып, кенди иштетүүгө толук тыюу салынган. Эл менен бийлик эсептешет экен, элдин үнүн угуп, чындап эле элдин үнүн угуп, бүгүнкү күндө ошол лицензия токтоп турат. Официалдуу түрдө мен сиздерге айтып атам. Лицензия атазбайт этилип, иш толук кандуу токтолду. Бир кетпен бир күрөк чабылыш керек эмес бүгүнкү күндөн башталды. Отурган, отур. Боронов техникалар чыгарылып, көзөмөл көчөгөнүн түшүндүрүп бергенге шашканы менен, жаалданган эл анын оёлтон кетирчүдөй түрү жок. Дээрлик 2 саат бою өкмөткө бир топ көйгөй менен кайрылгандар, урандын зыяндуулугунан баштап коопсуздук жагына чейин мисал келтирип беришти. Бул деген мына Турсезон келди. Турсезондо жалгыз Ысыкөлдүн жери эмес, бүт Кыргызстандын жеринде. Карап турсаңыздар, жанагы товарын саткан, эметкен саткан машиналар түнү менен жайкы сезон элденет деп ошону өлүп атпайбы? Анан ушуну токтотуп үчүн такыр жапты десеңиз азыр эркинчи. Мына такыр жабабыз, такыр. Анан мен сизден сурап кетем. Ысык көл биосфералык зона болуп саналат. Мыйзам боюнча биосфералык зонада зыяндуу өндүрүшкө катуу тыюу салынышы керек. Ысык көлгө келчү туристтерге чоң зыян тийгизет деген кооптонуулар да ушундан улам. Эгерде ушул лицензия азырында биринчи орунда, лицензияны ким берди, качан беришти турбайт. Азыр биринчи орунда элдин ден соолугу ушул уран кенинин жабылышы турат. Балыкчы шаарында канчалаган коомдук угууларды ушул жарандык активисттердин аркасы менен, мына могуреки жогу биздин шаардык кеңештин депутаттарынын аркасы менен мэрия тарабынан уюштурулуп, кайра коомдук угуулар болуп атты. Активисттер ошол жерге танталап, жөө жалаңдап канча жолу барышты. Ошол өз күчтөрү менен токтотобуз деп аракет кылып көрүштү. Бирок мунун баарынан эчтеке тыянак чыккан жок. Бул жерге баягы алып келип алып эле комиссиянын жыйынтыгы, мына комиссиянын жыйынтыгы, бул эксперт мынакей микрорентген жаш баланчага жетип атат, эми түгүнчөгө жетет деген эле ушундай эле сөздөрдү угуп келдик да. Ошону менен бирге жергиликтүү бийлик башчыларын да кескин сындап, элдин кызыкчылыгына эмес, компаниянын кызыкчылыгына иштеп жатат деген да сөздөр айтылды. Ал эми Рустамов мырза бүт жерде, телевидениеде бүт жерде казылыш керек. Биз деген Ысык көл биосфералык зонада турабызды сиз биринчи билип коргоп жүрүшүңүз керек эле. Мен ошону сизге айтам да, сиз кызмат ордуңузга жооп бере албай калдыңыз. Биосфералык зонада турган Ысык көлдү атай ушу уранга толуп берип атасыз. Мен ошондуктан ушу кызмат ордуңузду Бороновдун көзүнчө табыштайм. Сөзсүз каралыш керек сиздин кызмат ордуңуз. Өнөр жай энергетика жана жер казынасынын пайдалануу комитетинин башчысы Эмиль Осмонбетовго, Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамовго, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын жетекчиси Жолдошбек Жунушовго буга чейин эмне үчүн түшүндүрмө берген эмес деген суроо салып, бир да тыңгылыктуу жооп ала алган жок. Буга чейин жарандык эле коомдон карапайым
Sıkılı olması 173 milyon aldı orada. Asislerin bizim buranın açılışına, gece almışına, başına organ oldu orada. Hakkı şu an akçamızı uzağız öyle. Öyle oldu joksuzlar. Сайыз убагында иштетилген майлы суу Миңгуш уран кендеринин оор кесепетин Кыргызстан азыркы күнгө чейин тартып келе жатат. Ошон үчүн уранды иштетүүнүн кесепетин коомчулук чочулап, катуу каршылык көрсөтүүдө. Азыркы кыргыз өкмөтүн түзгөн курам мындан 1 жыл мурда ишин баштаган. Алардын бүгүнкү күнгө чейин аткарган ишин жогорку кеңештин депутаттары 2 күн укту. Эл өкүлдөрүнүн аткаруу бийлигине болгон суроолор көп болду. Премьер-министрдин отчетун колдогону дагы, ошол эле учурда жактырбагандары да чыкты. Депутат Исхак Масалиев ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кесиптештерин дагы отчетту кабыл албоого үндөгөн эле. Бирок жыйынтыгы кандай болду? Депутаттар өкмөттүн ишмердүүлүгүнө кандай баа берди? Алды дагы материалда баяндалат. Мухаммедкалый Абылгазиев кечээ парламентте жаңылык киргизүү менен отчетун окуду. Айтсак, жогорку кеңеште мониторингинип, ал жакта жазылган статистикалык сандар депутаттарга так көрүнүп турду. Айрым байкаган депутаттар бул көрүнүштү өкмөт санариптештирүүнү жакшы өздөштүрүп жаткан экен деп тамаша иретинде айтып өттү. Ал эми бүгүнкү жыйын кечээки козголгон маселелерди улап, дароо эле уран кенине байланыштуу башталды. Анда өкмөт башчы Кеништет аймагында трактор техникалары чыгарылып, иш токтогондугун маалымдады. 3 күн мурун кабыл алганбыз, жанагы уран кени боюнча чечим кабыл алып, ал урандын ишин азыр токтотуп туруп, ведомство аралык комиссия иштеп чыгып, анан өзүнүн корутундусун берсин деп. Анан кечөөтөн бери ошол жерде иштеп аткан техникаларды чыгаруу башталды. Ал жерде болбош керек. Биздин талабыбыз боюнча 50 жылда эл жаңы дегенде эми Кыргызстанда 50 жылга чейин уран кенин иштетүүгө тыюу салынабы? Депутаттар Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Керезбековдор. Кыргызстанда уран кенин иштетүүгө 2070 жылга чейин тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Бул долбоор колдоо табабы жокпу азырынча белгисиз. Мыйзам сунуштап атабыз. 50 жылга мораторий киргизип, 50 жыл токтотулсун. Кыргызстанда уран өндүрүү, уранды чалгындоо бүт иштери 50 жылга токтотулсун. Эмне үчүн 50 жыл? 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. 50 жылдан кийин биздин балдарыбыз кандай кылып узартабы же пайдаланышабы жаңы технология менен. Аны кийинки муундарыбыз өздөрү чечет болуш керек. Кудай буйруса, өтүп калса. Бирок депутаттарыбыз бардыгы колдоп берет деген ишеничтемин. Өкмөттүн курамына карата сындар айтылып, уйку сураган губернаторлорду иштен алуу менен чара көрүү боюнча да талаптар коюлган. Бүгүн президенттин өкүлү бул боюнча билдирүү жасап, алар уктаган эместиги видеодо толук далилденди дейт. Мындан тышкары кадр маселесиндеги дагы бир кемчиликти Исхак Масалиев таамай айтып, жүрүм туруму менен үлгү болбогон Алмаз Мамбетовду мамлекеттик каттоонун жетекчилигине кантип дайындадыңар деп түшүнө алган жок. Ушул ГРСтин башчысы жаш жигитти коюпсуңар. Балким жакшы жигит, бирок бардык интернет сообществодо жүрөт го, сөгүп бирөөгө зыян келтирем деген жигитти кантип коесуңар жетекчи кызматка? Ким койду аны? ГРС системада мыкты иштеген адистерденби? Бул коллегабыз Балыкчы шаарында азыр санариптешүү боюнча абдан жакшы кадамдарды таштады. Именно элге мамлекеттик кызматты жеткирүү боюнча. Анан биз азыр көрүп атабыз, энергетикти койсо энергетик оңолбой атат. Мал чарбасына же айыл чарбасына аграрникти койсо ал оңолбой атат. Мен ойлойм, менеджер тап келели деп ушул коллегабыз тап келдик. Интернетте жүргөнү эркек киши жанагандай болуп тур, аны эми мындай болбойт го деп ойлойм. Айтып атканда да айттым, жанагандай немелерди, сөздөрдү азыраак колдон деп. Депутаттардын көбү өкмөттүн ишмердүүлүгүн колдоп, айрым жетишкендиктер бар экендигин баса белгилешсе, Исхак Масалиев кесиптештеринин оюна кошулган жок. Ал өкмөттүн отчетун кабыл албастыгын айтып, канааттандырарлык эместигин баанып койду. Депутат берген суроолоруна так жооп ала албагандыгын буга жүйө келтирди. Урматтуу кесиптештер, ойлонсоңор 7 миллион турист келсе, Кыргызстан гүлдөп кетмек. Ал турист эмес. Чигарадан 7 миллионга жакын адам өтүп кетти десеңер, анда түшүнүктүү болот. Бирок отчетуңарда турист деп жазып атасыңар. Биз билебиз, ар бир турист келгенде жок дегенде $100 берсе, анда биз 7 миллиард доллар алмакпыз да бюджетибиз. Анда майталкан болуп жыргап отурмакпыз. Ошондуктан отчетуңар так эмес деп мен айтып атам.
Саясат менен күрөшө берип, маданият артта калгандыгын айтып, трибунада Садык Шернияз агынан жарыла сүйлөдү. Ал эгемендикке жеткен жылдардан бери өлкөдө президентти, парламент, премьер-министрди шайлоо менен гана электенип, руханий байлыкка жетишерлик көңүл бурулбай калгандыгына күйдү. Маданият министрлигин жетимде итке сөөгүр ыргыткандай мамиле кыласыңар деп ал буттана премьер Абылгазиевке кайрылып, маданиятка көңүл буруңуз, болбосо мен келишкис оппозицияга айланам деген билдирүү жасады. Бүт министерствону алып бүтүп, таможняны, финансаны, МВДны, бардыгын майруу, паракорлуу министрлердин баарын алып бүтүп, анан аягында маданият министринин жетинде итке сөөгүр ыргыткандай кылып туруп ыргытып коесуңар. Жагалпы? Өсөм деген мамлекет маданияттан баштайт. Өсөм деген маданият руханий инсандардан баштайт. Өсөм деген мамлекет асыл сөздүү бийик ойду ойлойт эң биринчи. Ошондо мамлекет өсөт, ошондо мамлекет күчүнө кирет. Ошондо андай жерде уурулук болбойт. Андай жерде өкмөттүн арасында болуп туруп, зам министр болуп туруп коррупцияга барбайт андай мамлекет. Урматтуу премьер-министр мырза, мен сизге абдан суранам. Маданиятка көңүл болуңуз. Болбосо биз келишкис оппозицияга айланам мен сизге. Рахмат. Кечээ таң эрте башталган өкмөттүн курамы менен парламенттин депутаттарынын жыйыны бүгүн түштөн кийин жыйынтыкталды. Депутаттар берген суроолордун жообуна ынандуу көрүнөт, өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп тапты. Жалпы 114 депутат катталса, 103 макул деген добушун беришти. Ал эми бир гана депутат каршы болду. Ал албетте Исхак Масалиев экендиги белгилүү. Ал эми калган 10 депутат добуш берген жок. Алар Атамекен фракциясынын курамы болду. Бүгүнкү Мухаммедкалый Абылгазиев башына турган өкмөт 2018 жылы апрель айында ишине киришкен. Жыл баштан бери башкы прокуратура чет өлкөдө соттолгон 28 Кыргызстандын жаранын экстрадициyaлаган. Чет өлкөнүн абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жарандарыбыздын бүгүнкү абалы кандай? Алар жаза мөөнөтүн өз мекенинде улантууну четсе, алардын укугун ким коргойт? Бул суроолордун тегерегинде адистер жооп берди. Кененирээк кийинки репортажда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 1825 жараны чет өлкөлөрдө кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жазасын өтөп жатат. Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, Кытайда, Германия, Түркияда жана басымдуу бөлүгү Орусия мамлекетинин абактарында отурушат. Бул тууралуу бүгүн элдик талкуу программасында консулдук кызмат департаментинин экинчи катчысы Назгүл Оморова билдирди. Россия Федерациясында көптөгөн биздин соттолгон жарандарыбыз бар. Алар болсо Россия Федерациясынын башкы прокуратурасы менен Россия Федерациясынын, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы напрямую кызматташып, ошондуктан ал саны боюнча мен азыр айта албайм. Бирок бизге келип турат. Биздин жарандарыбыздын арыздары, биз аны оперативдүү түрдө башкы прокуратурага жолдойбуз. Чечимди болсо башкы прокуратура өзү кабыл алат. Ар бир жарандын арызы боюнча, соттолгон өкүмү боюнча жана башка дагы кошумча материалдарды карап чыгып, анан кийин чечим кабыл алат. Аталган өлкөлөр менен эки тараптуу келишимге ылайык 2018 жылы башкы прокуратура чет жердеги түрмөлөрдө жаза өтөп жаткан 124 адамды Кыргызстанга экстрадициyaлаган. Жакын арада Кытайдан да 3 кишини алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан. Аталган Кыргызстандын консулдук кызматынын билдирүүсүнө карата юрист Кайрат Осмоналиев чет өлкөдөгү мигранттарыбыз жөнөкөй эле паспорт же виза маселесинин артынан соттолуп кетип жаткандар бар экенин айтты. Аябай резонанстуу бир эме ушундай бир окуя болгон, ал деле жазылган болчу да. Биздин жараныбыз 1 жылдан көбүрөөк ошо Кытайда, Урумчида кармалып калыптыр. Ошо виза эмелерин, эрежелерин бузуптур да просто. Анан консул департаментке кайрылса, аякта эч кандай жардам бербептир. Анан ошол эле Кытайдын түрмөчүлөр айтыптыр: "Ай, сен 1 жылга чейин биякта жүрө бересиң" депчи. Анан келип бияка эме арызын таштап кеткен болчу ошо министрлик, тышкы иштер министрлиги. Ошол эле консулга нааразычылык билдирип, анткени ошол эле жанагы паспорттун копияларын тез мындай ыкчам түрүндө көмөк көрсөтпөптүр да. Ошо консулский департамент. Бул случайда аябай жакшы билесиңер да.
Кече Казакстандын Алматы шаарынын район аралык соту Кыргызстандын мурдагы депутаты аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун 2 берене боюнча күнөөлүү деп таап, жалпысынан 10 жылга кести. Асылбек уулу да сотто өзүн Кыргызстандын жаранымын деп тааныштырган. Өз кезегинде Казакстан прокуратурасы айыпталуучунун жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Ошол эле Дамирбек уулу эме боюнча мен деле ойлойм, аякта мен съемканы көрдүм да. Дамирбек Асылбек уулу. Да, Дамирбек Асылбек уулу. Аякта акчасын монтип таштап коюптур да, съемкада көрүнүп турат. Ну, подбросили дегенде, бирок 10 жылга кесилип калды. Вот. Ошон үчүн ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Казакстанда мен билгендей, эгер мисалы эркинен ажыратылса, аякта деле эмелер болот да, ар кандай ошо берененин ошо негизинде кылмыш жаза кодексинин негизинде мисалы 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылат десе, биздин жарандарыбызга максимумден берип коюшат. Ошондой. А себеби эмнеде дейсиз? Себеп ар кандай да. Эми бул судья, мисалы судья өзүлөр жөнөкөй эле жарандар да. Алар өзүнүн келип алып, жумуштарды басып алып, ар кандай немелер өзүбүздүн жарандарга жумуш жок. Мындан ар кандай себептер болушу мүмкүн да. Ошону бирок мен билгендей ошондой да. Аз нижний пределды акыныраак ушундай эме жаза болду. Бул ушундай окшош мисалдар аябай көп да. Асылбек уулу да сотто өзүн Кыргызстандын жаранымын деп тааныштырган. Өз кезегинде Казакстан прокуратурасы айыпталуучунун жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Аймактык кабарлардан мектептин имараты айласыз болгондуктан окуучулар ар кайсы мекемелердин ичинде билим алышууда. Мындай кырдаал Нарын уулусунун Актала районунун Аккыя айылында түзүлгөн. Андыктан айылдыктар жардам сурап бийликке кайрылганы менен натыйжа чыкпай келет. Мындай маалыматтар облус башчысы Аманбай Кайыповдун Актала районуна болгон иш сапарында айтылды. Муну менен катар алыскы аймакта жазгы өнөктүккө карата камылгалар, суу жана жол боюнча көйгөйлөр ортого салынды. Актала район Аккыя айылындагы курулганына жарым кылым болгон орто мектеп имараты кулап калуу коркунучуна тургандыктан былтыркы жылы мамлекет жаңы мектеп ордун курулуш ишин баштаган. Жумушту Мерилбел иншаат фирмасы жүргүзүп келет. Учурда курулуш иштери каражаттын жоктугунан токтоп турат. Канча калды? 45 миллион. 7 миллион Маалым болгондой эски мектеп 3 имараттан туруп, жалпы 480 окуучу билим алат. 1977 жылы ашар жолу менен курулган мектептин бир имараттын тактайлары түшүп, дубалдары жаракай кетип, эки жакка кыйшайып калган. Учурда бул имаратта окутуу иштери токтотулуп, окуучулар айыл өкмөтүнүн жана эл каттоону имаратына көчүрүлгөн. Ошондуктан окуучуларга бөлмөлөр жетишпей, мугалимдер кире бериш бөлмөлөрдө иш жүргүзүп жатышат. Плюс еще он литературовед. Жаныбай Марсулу быйыл 7-класс. Классташтары менен тар бөлмөдө билим алып жаткандыгы ыңгайсыздык жаратат дейт. Бул көрүнүш кыш мезгилинде ого бетер түйшөлтүп, сабак жазганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Себеби күн суукта жылуулук системалар начар иштеп, күрмөчөн отурууга туура келет. Биздин кышында үшүп жатабыз, батпайбыз. Бизге жаңы мектеп салынса жакшы болот эле. Өзүңүздөр көргөндөй биз айыл өкмөтүнүн ыңгайсыз имаратын окуп жатабыз, кышында үшөйбүз жана батпайбыз. Мектеп жамааты окуучуларга билим берүүдө 800 метр аралыкка барып келүүгө аргасыз. Себеби башталгыч класстын окуучулары жараксыз деп табылган мектепте билим алышса, чоң класстын окуучулары бири айыл өкмөтүнүн, экинчиси эл каттоону имаратында баш калкалап келишет. Мындай жагдай билим алууда сапаты начарлатат деп эч ким кепилдик бербейт. Өкмөттүн имаратында окуп атканыбызга 2 жылдын жүзү болду. Балдарга көп эле кыйынчылык болот экен. Мектептин заманбап мектептин талабына жооп бербейт, кыйналышта эле окутуп атабыз. Коридордун баары тар, кышкысын деле жакшы эски болгондуктан бул имарат деле жылый бербейт. 2017 жылы жаңы мектептин капсуласы салынган. Ошол 2017 жылдын 2018 жыл декабрь айына чейин курулуш иштери болду. Себеби 15 миллион бөлүнгөн.
Андан кийин учурда да акча бөлүндү деп атат, бирок ошол Мерибель текстиль иншаат фирмасына акча которулбагандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө курулушу токтоп турат, бирок күтүп атабыз. Өкмөттүн Нарын облусунда Айгар укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов Ак Талай эли менен болгон жолугушууда мектеп маселеси көтөрүлдү. Анда салынып жаткан жаңы мектепке акча каражатын тездетүүнү суранышты. Ошондой эле Баятов айылындагы райондук ооруканага дарыгерлердин жетишсиздиги элетиктерди бир топ кыйынчылыкка салат. Ал эми атайын адистеги медицина кызматкерлери район борборунда шарт жок деген жүйө менен келбей элдин саламаттыгын кароодон баш тартып коюшууда. Бизде врачтар жетишпейт. Мен медицинада иштегениме байланыштуу мисалы 80-70ке чыккан врачтарды алдап соолоп аталап, эптеп акелип күчүн алып жүрөбүз. А чынында эндокринология боюнча азыр Кыргызстан боюнча 80%ка чыкты сахарный диабет. Биздин жалгыз эндокринологубуз бар Нарын область боюнча мына. Азыр областтан да келип болуш керек медиктер. Ушул эжеден башка замен кыла турган Нуржамал эжеден башка эч ким жок. Келгенде алар условия жок. Жашай турган жери жок. Анан келет дагы анан 1-2 ай иштешет, анан кандай условия тура келбейт, анан кайра кетип каласы. Ошон үчүн биринчиден врачтарды тартып бериш үчүн биринчиден биз ушул аларга жашай турган жерин жашынакай кылып дайындап беришибиз керек болот атат. Бул биринчи аябай чоң проблема болуп атат да. Анан эндокринология достаточно качественно, мединституттан көп иштеме жок, медучилищеде көп иштеме жок, кадрлар даярдалып атышат. Анын качествосы, конечно, өзүнчө суроо. Ну, эң биринчи вопрос условия түзүп бериш керек болот. Ал эми облус жетекчиси жол, таза суу жана жайыт маселелери боюнча дагы жооп берди. Ошондой эле 1 жыл аралыгында аткарылган иштер менен тааныштырды. Болот Шайлообеков, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Ал эми Талас облусунун Бакай Ата районунун Түйтү айылындагы бош жаткан жерди көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында жаш көчөттөр тигилди. Негизи бул көчөттөр тигилип жаткан жер саздак болгондуктан жаз келгенде эле жер алдынан суулар көтөрүлүп, жергиликтүү тургундарды бушайманга салган. Эми суунун тартылышын көздөп, айыл тургундары демилге көтөрүп, өткөн жылдан бери өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген терек жана ак кайыңдарды отургузган. Бул күнү ине жалбырактуу көчөттөр тигилип, иш-чарага облус башчысы Марат Мураталиев да катышты. Жаан жаап жаткандыгына карабай бул күнү Түйтү айылынын жаштары демилге көтөрүп Бакай Ата Токой чарбасынан ийне жалбырактуу жаш карагайдын көчөттөрүн отургузушту. Негизи бул жер саздак жер болгондуктан ар дайым күн жылгандан баштап жер алдынан суулар көтөрүлүп, жергиликтүү жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып келген. Өткөн жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген теректин жана ак кайыңдын көчөттөрүн тигишкен. Эми бул күнү жаш карагайдын көчөттөрүн отургузушту. Садыкан айылыкмында караштуу Түйтү айылынын жаштары жана аксакалдары былтыр губернатор Марат Молдоновичке кайрылышкан ушул жердеги айылдын четиндеги бош жаткан жерлерди жашылдандыруу көрктөндүрүү. Былтырда мынакей биз турган жерде зымына чейин жана көчөттөрүнө чейин берип жаштар өз демилгесинин негизинде аксакалдардын башкаруусунда туруп келечек үчүн ак кайыңдарды, теректерди жана туяларды тикти. Ал эми экинчи этабын быйыл уландырып атабыз. Көчөттүн көпчүлүгүн облустун губернатору Марат Молдонович жардам берип атат, эми келечек үчүн Кудай буйрса. Бул аябай туура деп ойлойбуз. Жер алдынан чыккан суунун деңгээлин азайтыш үчүн жасалып жаткан жумуштар жергиликтүү жарандардын өз демилгеси аркылуу ишке ашууда. Ал эми бул отургузулуп жаткан көчөттөр убагында сугарылып, жакшы каралса өнүп кетиши үчүн кепилдик бар дешет адистер. Себеби жергиликтүү Токой чарба кызматкерлеринин колунан өндүрүлгөндүктөн ар бири топурагы менен казылып келинген. Эми дал ушундай ыкмада жерге отургузулууда. Жаш көчөттөр тигилип жаткан жерде атайын айылдын демилгелүү жаштары өздөрү карап, малдарды киргизбөөнүн аракетин көрүшмөкчү. Бул МЧС тараптан башында 500 түп көчөт берилген терек. Айыл биздин жерге сууга жакын болгондуктан байланыштуу суу тартуу маселесинде ушу терек көчөт берген. Анан кийин ойлонуп ушу итак 500 түп терек тигилип калгандан кийин бир этер бак кылып кетейли, парк кылайлы. Илгери ушул жерде чоң аталарыбыз сөз алчу парк бар болчу Каражы Каштан. Ошолор кыйылып жок болгондон ошонун ордун калтырбайлы деп кайрадан жашылдандыруу кылып атабыз. Буюрса бүгүн мына биринчи жардамы ушул Чолпон Байкеден келген акимибизден. Ошол демилгелеп кайың эме берди, дуб. Бүгүн мына губернаторубуз берип атат. Буюрса дагы айыл өкмөт беребиз деп атат. Ошолорду буюрса ийгиликтүү жакшы парк кылып бергенге мен милдетин алгам. Ошону аткарганга аракет кылып атабыз.
Элеттик элдин демилгеси облус жетекчиси колдоого алды. Анткени бош жаткан жерди эс алуу жайына айлантууну максат кылган айылдагы жарандар өздөрү ар кандай көчөттөрдү тигип элек, тим болбостон эми келечекте бул жердин тегерек четин курчоо планы каралган. Элдин жасап жаткан иши менен жеринен барып облус жетекчиси Марат Мураталиев таанышып, 2 жылдан бери бир топ жаш карагайдын көчөттөрү облус аймагына отургузулуп жаткандыгын билдирип өттү. Айыл элдердин демилгесин баарын биз колдошубуз керек милдеттүү түрдө. Көчөттөр бар, бериш керек, тигиш керек, коркпош керек да будан. Эмесе баягы Союздун убагында тигилген теректердин баары жеринен материал болуп ар жакка кетти. Эмес экологияны сактап istesek биз талдарды тиге бериш керек бош жердин баарын. Ошондо биздин таласыбыз жапжашыл талас болот илгеркидей, сонун болот. Токой чарбасы өстүрүп аткан эмелердин баарын биз ушундай жерлерге эгиш керек. Мына өзү айылдын чет экен, түй экен, сонун парк болот да кийин эсила турган. Ар жагы мынакей футбольный поле өзү комплекс болуп калат да кийин могу жер. Эскерте кетсек, ийне жалбырактуу жаш карагайлардын көчөттөрү отургузулуп жаткан бул жер айылдын ортосунда жайгашкандыктан мектеп, балдар бакчасы дагы жакын. Ошондуктан келечекте бул жай эс алуу жайы болуп калса, элеттеги жаштар үчүн түзүлүп жаткан жакшы шарттардын бири болмокчу. Бегайма Сымбаева, Бакыт Жамакеев, Зина Акматова, Бакай Ата району. Москвада дүйнө тынчтыгын сактоого багытталган эл аралык форум болуп өттү. Ага ар улуттун өкүлдөрү катышып өз сунуштарын айтышты. Мен жер планетасынын жаранымын деген ураанды карманышкан корейлер тынчтык илимин жактоого убада беришти. Ал эми Сириядан келген коноктор Орусия президентине ыраазычылыгын билдирип, Сирияда тынчтыктын орносуна Владимир Путин себепкер болгон деп эсептешет. Ал эми биздин мекендештер ал форумга ыр даярдап барган. Ар улуттун өкүлү өз маданиятын, улуттук бии ырларды аткарышып, дүйнө элин тынчтыкка, достукка чакырды. Бул форум бүткүл дүйнөдөгү жалпы элдердин ушу достугу, биримдигин бекемдеш үчүн, ынтымакты бекемдеш үчүн болот. Бул форумга ушу бүткүл дүйнөдөн келишти, абдан жакшы, кызуу өттү. Биз ушул кыргыз диаспорасынын, кыргыз мекендештердин атынан ушу өзүбүз дагы бир музыкалык номер менен Насип Мырзалиев уулубузду дайындап, ушул өзүнүн өнөрүн көрсөтүш үчүн алып келгенбиз. Эртең 26 апрелде Коопсуз шаар долбоорунун дагы 19 камерасы ишке киргизилет. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Жаңы камералар Бишкек Манас аэропорту жолу, Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт Уна жолдоруна орнотулмакчы. Ушуну менен күнгө топтолгон жаңылыктар чыгарылышы соңуна келип жетти. Биздин бүгүнкү берүүбүздү Элдик медиа YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан көрө аласыз.